بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Ажат өтөп жатканда сөз сүйлөбө. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума айтат: أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зара кылып жатканда ага бир адам келип салам бергенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын саламына алек албады. Сахих Муслим. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи. Мусулман адам ажат өтөп жатканда эч кандай сөз сүйлөбөшү керек. Мындай абалда эгер ага бир адам келип салам берген болсо да ага алик алганга уруксат жок. Экинчи. Ажат өтөп жаткан учурда сөз сүйлөө, зикир айтуу, саламга алик алуу жана чүчкүргөн адам Аллахка мактоо айтуусу да жаман көрүлгөн иштерден. Үчүнчү. Сахабалар Пайгамбарыбыздын ар бир кылган иш-аракеттерин башкаларга жеткирүүгө жан талашып аракет кылышкан. Бул нерсе сахабалардын Пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүнүн өтө күчтүү болгонун кабарлайт. Төртүнчү. Шариятыбыз өтө майда нерселерге чейин калтырбай баян кылган. Мына ушундай жашообуздагы кездешүүчү бардык нерсенин өкүмдөрүн так жана даана кылып баяндаганы ислам шариятынын өтө жеткиликтүү жана толук экендигинен кабар берет. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин, ар дайым шарият менен жашоону бизге насип кылсын. Жашообузда кылып жаткан иштерибиздин баарында Пайгамбарыбызга ээрчүүнү Аллах Таала жеңил кылсын. Ар дайым элдин, жердин дини кызматында болууну Аллах Таала насип кылсын. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.